Жакшы. Кутмаң таңбы же кечпи? Да, эркектин жыныс маселеси эки функция аткарат. Негизи любой сууга бышкан тамак пайдалуураак болот курулган нерселерге карагандачы. Эшек минип деле жашооңду өткөзсөң болот, күлүк минип деле жашооңду өткөзсөң болот. Так что ал өзүң танда дечи да ошон. Негизи менин оюмча жашоодо кыйынчылык жок да. А бирок жашоо башка. Баары сонун ак нерсени кара дей берсек, өспөйбүз. Өлкө кандай болсо медицина ошондой болот да. Өлкө сонун болсо медицина ошондой болот. Жана благодарность деп коелу, ал акчага жашаган кичине мындай неудобно да. Анткени бул все-таки коррупция менен жакын нерсе да. То мүчөнүн кичинекейлиги роль деле ойнобойт. Эркектик касиет менин оюмча бир эле нерсе да. Бул деген жоопкерчилик да. Аял кишилер мындай сигнал берип туруш керек да, эркек кишигечи. Мени башка эркектер да карайт дегенчи. Салам замандаштар, аты жөнүм Назира Бердиголова. Биздин Дам программасына кош келипсиздер. Биздин Дам программасы бүгүн абдан кызыктуу болот. Комментарий бөлүмүндө Назиреже суураныч Нурбек Байкени алып келиңизчи программаңызга деп бир айым суранган. Ошол суранычты аткарып, биз атайын белгилүү дарыгер, уролог Момолов Нурбек мырзаны чакырып отурабыз студиябызга. Кутман күн. Чоң рахмат. Кутман кеч, кандайсыз? Жакшы. Кутмаң таңбы же кечпи? Кеш болгон болосуз. Менче таң окшойт, анткени таң эрте бүгүн необычный бир өзгөчөлөн тамак жасайын деп калдыңыз. Нурбек мырзанын таңы кандай жана кантип башталат экен? Көрүп отурам. Сонун экен. Жок, менин таңым башкача башталат да, бирок эртең мен мындай да, жаш кезде кыздарды чакыргандачы. Мен ужинге чакырбачымын да, завтракка чакырчымын да. Эмнеге? Ужин кылып алып, завтракта ойгонобуз деп тамак жасап беребиз. Бирок чын рахмат чакырганыңызга. Негизи мен кээде мактанганды жакшы көрөм да, баары бирчи. Баарын жакшы жасайм деп эсептейм да. Бирок тамакты чилне мындай жаза албайм да. Бирок тамактын арасына мен мындай зарубежемде көп окуп калгам. Мындай общежитияларда жашайсың, квартирада жашайсың, мындай убакытты көп алат, анан жүдөйсүң да, ошондо бир эле тамак жей берчүмүн да. Бул жумуртка бышырмай да, куурмай дагы. Зарубежге барам, кичинекей кастрюля, 2 жумуртка батчыдай кастрюля алам, анан жумуртка бышырып эле жатчымын да. Анан жумуртка бышырганда деген арчып көрүңөр беле жумуртканы? Кабыгында калып эле мындай сүрүп эле тишиң менен сыйпалап жей берчүмүн да, анан ошону интернеттен атайын изучать этип, ушу каналга даярданып келдим. Жумуртканы жасайбыз да. Макул. Жумуртканын эки түрүн жасайбызбы? Жумуртканы курулган, анан бышырган түрүн жасаганга аракет кылабыз. Бышырган түрүнүн тажрыйбам бар, а курулгандан тажрыйбам азыраак да. Чогуу жасайбыз. Эмне үчүн жумуртка? Анан жумуртка деген өзүм уролог болуп атпаймынбы? Урологдун көп бир чоң тармагы бул тукумсуздук, анан тукумдуу да. Биз адам болуп экиле нерсе менен иштешебизби? Жок, эми мындай бөйрөктө барсак, анан деген эркектин жыныс маселелери да, эркектин жыныс маселеси эки функция аткарат. Бул тукум, анан жанагы сиздерге жагыныч да. Эркектин мүчөсү негизи айымдар үчүн эле керекпи деп ойлойм да. Биз деген туалетке барып зара кылсак деле жетиштүү. Ой, бул тукум болчу да, сиздердин тукумуңуздарды, аты жөнүңүздөрдү улантып атпайлы, ошого да керек да. Эми улантсак 2-3 баланы жасаганга жетсе болду. Анан аял кишилер требовательный экен да, өмүр бою каалайт экен. Өмүр бою. Макул, биз үчүн эле жаралсыздар анан. Анан ошо жумуртканы да, мына азыр жумурткамы, сонун жумуртканы жасайбыз. Өйүп коеюн дейм, сонун экен да, бирок бул көтөндөн чыккан нерсе да. На самом деле көтөндөн чыкпайт, бир клоака деген бар да, жумуртка чыгарчу өзүнчө тооктун көтөндө жумуртка чыгарчу өзүнчө канал бар, анан жана заңга барчу өзүнчө канал, бул деген көтөндөн на самом деле чыкпайт, клоакалар деп коет да. Анан көрдүңөр, мону деген мондай эмелери бар экен да. Молар дагы билип алыш керек. Канча күн турган, кандай жумурткадан, канчалык размер, ошондой эмелер бар, ушунун баарын билип алыш керек. Анан диетическаны не диетический болуп эсептелет. Диетическийлер жана коросу жок жаза туулган жумурткалар ошо диетический болуп эсептелет да. Анан могу жумуртка негизи аял кишилерде дагы бар. Яйцеклетка деп коет, билесиңерби? Ай сайын бизде месячный болот, аял кишиде месячный болот. Аязы келгенде. Аяз келгенде. Бул эмне үчүн месячный болот? Бизде 2 яйцеклетка ошо аял кишиден мындай бышып чыгат да. Анан сыртка чыкканга аракет кылат. Ошо кезде эгерде могу жерде көрсөңөр, мону атайын биз эметип койдук. Бир эме чыкты да. Ошо кезде эгерде биздин урукка жолугуп калса, эркектин уругуна жолугуп калса, жанагы өбүшкөндөн кийин, кучакташкандан кийин, жыныска катнаш болгондон кийин эркектин уругу чыгат. Анан эгерде яйцеклетка ушул жумурткага коростукуна эле окшош да, жолугуп калса, анда бул аплодотворенный яйцеклетка болот да, то есть бала яйцеклетка болот. Ал түшүп барып туруп, жана матка деп коет кыргызчасы, билбейт экен. Ошого жабышып калат, анан жаңы жашоо пайда боло баштайт да. Ушундай болуп, анан ошо жумуртка ошон үчүн керек. То есть тооктордо деле ошол, биз адамдарда деле ошол да. А эгерде жолукпай калган болсо, буга жолукпай калган болсо, уруктукка жолукпай калган болсо,
анда эме тиги матканын стенкасына эметпей калат, а матканын стенкасы дагы даярдалат. Тамак ашты атайын даярдалат. Жолукпай калды, анан ылдый түшүп кетет, анан мешни болуп кан менен аралашып чыгып кетет да. Анан кайра бир айдан кийин кайра жумуртка пайда болуп, мындай болот да. Суубуз кайнап калды. Канча жумуртканы сууга салалы? Айтып бете элекмин, токтоңуз. А тооктуку күндө да. Бул күндө болот. Күндө жумуртка сыртка чыгып турат да. Тиги короз менен жолукпайбы, бирок күндө. Короз кереги жок, жумуртка пайда болуш үчүнчү. Короз жана жөжө жасаш үчүн эле керек да. Эгерде корозго жолукпайса, жөжө болбойт. Жөлүнө күндө жумуртка туу берет да. Ошондой тарыхы бар. Эми мындай да. Жаза баштайлы, мен көп сүйлөгөн жокмун, көп сүйлөп атам. Жок, жакшы, бар сонун. Мындай жумуртканы алабыз, анан эң бир 10 мүнөттөй да, 5 мүнөт, бир 4 мүнөттөн 10-12 мүнөткө чейин салабыз, жана смятка деп коет да. Чала бышкан, бышкан, өтө бышканга бөлүнөт. Анан сера жыттанат го, бир жумуртканын өзүнчө бир жыты бар, мындай кекиргендечи. Ошол эки жыт эмнеден пайда болот? Аны көп бышырып койсо, то есть 10 мүнөттөн 12 мүнөттөн ашык бышырып койсо, ошондо жыт пайда болот да. Ошон үчүн ага жеткизбей бышырган жакшы да. Анан главный азыркы задачабыз, азыркы маселебиз муну жана сыйраган оңой болчудайчы. Ошондо арчыганга жеңил болот. Арчыганга жеңил болгудай. Мондай техникасы бар экен, бизде ийне жок болот да. Ийне аласыңар, же төйгөчү аласыңарбы? Мо жумуртканын ичинде, мо жерде воздушный мешок деп коет. Жана ичинде жел бар да, мо. Ушту жагында эмес, мояк жагында жел бар. Ошакты биз монда акырын тешип коебуз. Азыр тешилсе. Кантип тешөсө? Ийне жок болот да. Мондай тешелге, мына тешилди окшойт. Кичине тешип коюш керек. Эмне үчүн ушундан кийин оңой жыртылат да, азыр тешилди да. Анткени бул жерге кайнап атып, мунун ичине суу кирет, жел кирет. Анан мындай жана кабыктын ичине кирип, өзү эле мындай арчып коет да, мындайча айтканда, бир 10 мүнөт ичинде арчылып калат, анан кийин билбептирмин, мындай сыр бар экен. Анан бышкандан кийин биз оңой арчыганга мүмкүнчүлүк болот да. Давайте, канчаны жейсиз сиз? Негизи мен эртең менен 2 эле жумуртка жейм, сууга бышкан. Жумуртка 2-ни күнүнө жеп турган, бул норма болуп эсептелет. Анткени биякта эме бар, билесиз, протеин бар, холин, белок, бузулуп калды, белок, анан башка жакшы нерселер бар. Дарыгер катары айтсаң, курулган жумуртка ден соолукка пайдалуу же сууга бышканбы? Негизи любой сууга бышкан тамак пайдалуураак болот курулган нерселерге карагандачы. Ошон үчүн азыр бышырабыз да. Анан жумуртка деген мисалы көп суроо болот, тестостеронду көбөйткөн, спортсмендерди көрүңөр беле, диеталарында жумуртка жей берип эле бар. Биринчиден протеин, экинчиден тестостерон мында көбүрөөк да. Жумуртканын, эркектин жумуртканын мындай жакшы иштегенге мүмкүнчүлүк берет да. Жакшы, замандаштар мынакей дарыгер. Бирок мындай өлчөм менен да жөлүнө пайдалуу деп эле күнүнө 4-5ти жей берсе дагы зыян. Бунда деген анткени холестерин бар. Где-то 200 граммга 200 миллиграммга жакыныраак бар да. Жөлүнө жей берген дагы аябай эмерек да. Так кантип салабыз? Давайте сиз экини салыңыз. Бала жазадан 2 киши катнашат. Ошон үчүн сиз дагы жардам бериңиз дегендей. Мынты салып коелу, Туз сеп коебуз? Туз сепсе дагы болот, сеппесе дагы болот. Мен мындай да оңойраак жол. Эчтекеси жок. 10 мүнөткө коюп койдук. Менин эксперименти, экөөбүздүн эксперименти 10 мүнөткө коюп коебуз. Саат 10 мүнөт деп белгилеп коюңуз. 10 мүнөтпү же мындай жумшагыраак кылып 10 мүнөт кылабы? Мейли 10 мүнөт. Өмүр жетет да? 10 мүнөт жетет. Азыр эми Нурбек мырза, сөз баштан болсун. Нурбек Моңолов кайсыл жактын кулуну, кайсыл жактын абасын дем алып, суусун ичип чоңойду деген суроо. Ага чейин курбойбузбу, эмне кылабыз? Кыймылдай берейли. Ага чейин вот курганга сиз жардам беришиңиз керек. Назирка десем таарынбайсызбы? Жок. Теркелетип алсам дегендейчи. Азыр эми мындай да, кыздарды завтракка чакырсаң бир недовольный болушу мүмкүн да, свидание кылып, сонун ужин болду, түндө эмне болгонун билбейбиз, но завтрак, жумуртка берсең чалкасынан кетет да. Ошон үчүн сосиска кошолук деп атабыз. Мондай кичине интерьер кылып койдук, оператор тартса көрөлүк. Замир алып койсоңуз, бул да искусство. Мондай кичине намек кылгансыпчы, мен бул жаш кездеги кездерди эстеп атабыз да, көрүп кичине шумшугурөөк болчумун дегендейчи. Сосиска кичине укроп керек, анан 2 жумуртка керек да. 2 жетет да, 1 сосиска 2 жумуртка жетет да. Жетпесе дагы бирөөнү кошобуз, дагы 2 жумуртка, ошону көбөйтө беребиз. Бирок азыр ушуну жазайбыз. Биринчи май, бул эмне май? Бул деген растительный майлар көбүнчө. Растительный, хлопковый деп коебу. Жакшы майлар болуш керек.
Анткени май дагы чоң ролду ойнойт. Негизи курулган нерселер зыян болуп эсептелет да. Бирок дамдуу, Бирок ошо негизи зыян, кир, күнөө нерселер вкусный болот экенде, таттуу болот экенде жашоодочу. Эмне болду? Кайсыл жактын абасын деп алдык. Мондай кээ бир кинолордон көрүп калам, эркектер бир колу менен чуктап коет да. Бирок менде андай искусством жок. Сизге жагынайын деп аракет кылып атам. Оп деп. Бирөө жетет го дейм. Жок, бирөө жетпейт го, аз болуп калат го. Окуй, ошончо дейсиң. Ошончо болуп калат беле. Дагы бир кошуп коюңуз сен. Үчөөбүздө сиз, мен, Замир. Айка дагы бар бул жерде. Ай деп мындай эмоция менен азыр куюп атпайбы жумуртканчы. Негизи мындай правилалар бактылуу болгоң келсең, ар бир процесстен азыркы болуп аткан нерседен удовольствие ал дегенчи. Ошо салып аткандан дагыраак ката. Ай деп атат. Дебетесин бузбаңыз. Кандайчы бул молдуруш керек бизде? Жок, унтурбаңыз. Унтурбай бышырайлы. Анда жана сосиска коюп койлу. Вот ошону коюш. Волноваться деп кеткен турбайбы деген. Жок, дагы бирде кошпойсузбу? Бирөө жетебизге. Үчөөнү деле кошсоңуз батчыдай. Şu ayallarga jetiş kıyın. Негизи бир жолу эле жетишти негизи. Түндөчү эми бирок аял кишилер ушундай 3-4 каалап ийиши мүмкүн. Жумуртка бышып калды койсойт, алып койгула өзүнчө. Тарелка ала келесизби? Мен негизи эме болом, нарындан болом. Нарын шаарында чоңойгом. Нарындын кулуну болом да. Келинчегим ноокаттан. Нарындан түштүк жака кетип калдыңызбы? Эми мындай да, эми сүйүү деген эме экен да. Нарында кандай окудуңуз мектепте? Кандай бага окудуңуз? Кандай бала элеңиз өзүңүз? Нурбек Момоловдон кандай жигит эле айтып бериңизчи мага. Эми мындайча айтканда скромный эле бала болчумун. Мындай билинбеген, бирок мындай ошо кичинекей кезимден мен өзгөчө болчу экенмин да, байкасамчы. Мындай элди ээрчибеген да, эл мисалы школдон деле мына сүрөттөрүм бар. Эл мындай кийинсе мен башкача кийинчүкен. Эл деген мисалы жана пионер, комсомол дегенге аябай активный болчу. Мен ошондо эле бунтар болчу окшойм. Ошол мероприятиялар жакпачу да. Жана насильно эле маршруткаларды кылып эле арга жерге чыга бергендерден сачкабайт этип жүрчүмүн да. Анан кичине жошураак бала болчумун да. Бирок жошураак болгондо мен увлечениелерим кичине башкача болчу да. Мисалы эмне кызыгат элеңиз? Балдар деген спортко, жанагы аргасы бир мероприятияларга ошо школа өткөзгөн мероприятия, мен болсо жана самолетторду жасап, машинелерди жасап, корабльдерди жасап, сүрөт, анда сүрөт момунда телефон жок болчу да, атайын фотоаппараттар болчу. Сүрөттөрдү проявлять этип, жолсо гербарийдер жасап, ошондой увлеченияларым кичине элдикине караганда башкача болчу да. Кыскача ошондой. Бул дарыгерликке, адамдардын ден соолугуна кам көрүү бул кайдан пайда болду сизде? Бул же ата тегиңизде бар беле адамдарды дарылаган бир дарыгерлер? Жо негизи ата тегимде жок болчу, бир эле чоң атамдын иниси врач болчу, бирок менин оюмча кичине орукчанныраак, мындай слабыйраак бала болчун да, физически ооруп эле кайра ооруй берчүмүн. Ошондо өзүм кызыгып жүрчүмүн. Плюс ошо окуп атканда дагы мындай өтө кээ бир эми сабактардан кичине слабый болчумун, бирок жана биология, анатомия ошо сабактардан кыйын болчу. Ошолорго көбүрөөк кызыкчумун да. Анан ошолордон жакшыраак баа алчумун, анан өзүмчө ошол жакка кетейин деп анан ошо медицина болуп калды. Негизи медик же болсо эколог болот деген оюм бар болчу. Негизи экологияны да жакшы көрөм. Мусор кетип аткан смог деген мен жүрөгүмдү аябай оорутат да. Природа деле да, бул деген адам да. Адам эмес, бул деле жаратылыш да. Жаратылыш өлө сөз айтып атат. Жаратылышып турат да постоянно. Бул менин оюмча биздин айлана таш болобу, бак болобу, чөп болобу, бул тирүү нерсе да. Биз мусорубуз менен, бензинибиз менен, жанагы алтынды касканыбыз менен, нефти касканыбыз менен, сууну бузганыбыз деген бул ошо зыян келтирип атат, өлтүрүп атат. Биздин өлкөбүздү мындай өлтүрүп аткандай эле мамиле көрүнө берет магачы. Анан нарында жүргөндө кыялдарыңыз эмнеге көбүнчө мындай кыялданчу элеңиз? Эмнелерди көп элестетчү элеңиз? Эшек минип калдыңызбы басарында? Эшек минип, ат минип мындай.
мал карап дегендей ошондо эмнелер кыялдатчы нарымдык десе эле мен деги эми тоо ташта жүргөндөй эле элестетип эле окшойм да. Жок, нарым негизи нарым шаарында болгон да, бирок чоң атам менен чоң энем Толук молдо деген айылданда, анан каникул сайын кышында болобу, жайында болобу, биз өмүр бою ошо тоодо, жайлоодо өткөзгөнбүз да. Анан чоң атам мындай аябай жакшы, акылдуу киши болчу. Көп нерсени негизи чоң атам үйрөттү. Ар дайым мага келген сайын ат берчү да. Келген сайын бир кунан деп коебу, жана подросток атты берчү да. Мен аны өзүм үйрөтүп, өзүм багып, ошол каникулда ошо менен алек болуп эле жүрчүмүн да. Албетте эшек дагы минип калдым, бирок атам сен мындай эшек минип деле жашооңду өткөзсөң болот, гүлүк минип деле жашооңду өткөзсөң болот. Так что ал өзүң танда дечи да, ошон үчүн мага мындай гүлүгүрөөк ошо кунан тай атты бергенге аракет кылчу да. Ошо кунанды минип жүргөндө эмнени кыялдандыңыз эле? Ал кезде аябай кыялданасызбы? Мындамда эле музап кетет. Сизди угощать этип атпаймыз. Эми кыялдаганда эми кичинекей балдар эмнени кыялдайт, жанагы машина алалык, же болбосо вертолет алалык, же болбосо мондай. Эми меники да кыялдарым башкача болчу. Мисалы жанагы бир сааттын моторунбу, бир кичинекей бир оюнчук, башка оюнчуктардын моторун алып эле, жанагы машинелер жасап, же болбосо самолеттер жасап, же болбосо дейтаплан деп коет билесиңер, мондай чуркап учасың. Ошолорду өзүм эле изобретать этип жатчымын да. Мисалы вертолет алгым келчү. Ошо мен кичине эмелерим болчу, анда деген Советский Союз болчу да. Вертолетту ошо законун даже изучать эткем да, Советский Союзда алганга болбойт экен да. Бул мамлекеттик бир уюмуштук. Ошондо настроение түшкөн да. Эмнеге тиги Америка, башка өлкөлөрдө мүмкүнчүлүгү болсо киши вертолет сатып алса болот, а бизде болбойт депчи. Ана мен өзүм ошо вертолет изобретать жасай алам деп аракет кылчумун да. Канча деген кол бутту сындырып ала сактагам деп тоодон секирем депчи. Жана кай дегенди билесиңерби? Самолет изобретать этем деп тоодон примерно ошондой бала болчумун. Ошондо тоодон секирчүңүзбү? Самолет секирип мына учпаган нерселер менен секирип кулап эле бир жерлерим раненый эле болуп жүрчүмүн. Коркпочуңузбу ошол эле? Эми ал кезде коркпочумун, бирок азыр өлө корком да. Азыр ошо кыялдарды аткарганга мүмкүнчүлүк бар, учканга деле мүмкүнчүлүк бар. Жана секиргенге деле дейтапланды эми төлөп деле уча берсе болот. Бирок аябай корком да азыр. Ал кезде почему-то коркпочумун да. Анан борборго келдиңиз анан. Кайсы окуу жайга тапшырдыңыз? Шаарга келгенде кыйынчылыктар жөнүндө айтып берсеңиз. Келгенде эле, "О, Нурбек келип калтыр" деле акчак жайган жок. Муздак сууга чыгарабызбы же жөн эле чыгарып коюш керек? Жок, муздак сууга чыгарабы. Анткени эметкенге. Мону көтөрүп барып эле куюп кое берет да. Ошондо алсаңыз болот. Эми кыйынчылыктарды сурап калыптырсыз. Негизи мындай, мен мындай эме деп коет, негизи психическая защита. Ар бир адамда медиа защита бар да. Кереги жок нерселерди унутуп салганга аракет кылат, жаап салгангачы. Менде ошол защита аябай күчтүү да. Мисалы бүгүн жамандык нерсе болсочу, эртең как будто ни в чем не бывало жүрө берем да. Ошондой психический защита. Нерсени дароо эле удалить этип саласыз. Дароо эле бирок ушундай сураганда мындай артка эметип, эстеп, бирок эстеш дагы кыйын да. Бирок эми албетте ошо 90-жылдар болчу, мындай ошо акыркы класстар дегендейчи, мен дагы подросток болчумун, акча жок дегендей. Мисалы шым жоктугунан шым мындай кыска болуп калган, кечке эле кийип жүрөбүз, 2-3 жыл искеп. Анан деген мындай башка шымдарды менен мындай улантып алчумун да, бага элеген тигипчи ошо. Эми бирок ал деле кыйынчылык эмес, эми замандын талабы көп эле, кыргыз элинин баарында ошол жашап калган. Бишкекке келгенде деле ошондой заман болгон, бир күндө бир пирожки жесең жакшы күн өтчү дегендейчи, ошондой болгон. Анан ошо биринчи курста өткөндө эптеп өткөм да. Анан менин мечтам жөнөкөй эле врач нарынга кайра барып эле бир поликлиникада врач болуп эле ошо анткени окуганым мага кыйын болгон да, кантип бүтөм деген. Ооруп эле. Жок, медицина деген бир кошмар болчу. Эң кыйын окуулардын бири болчу, жүрөк түшүрүп эле, үчүнчүсү отчисление болот экен. Ошол бир 50%, ошо мен өткөндө 50% ашык, мисалы 15 киши болсо 4-5 эле 15 бир группа 4-5 15 студент болсо 4-5 эле калчу да. Калган бүт отчисление болчу, бүткөндөгүчү. Ошондой статистика болчу да. Анан ошондон жүрөгүң түшүп, нарындан келсең, орусчаны эптеп сүйлөсөң, тиякта крутой балдар. Анан ошо биринчи курста сүйлөшүп отурсак эле, мен кандидат наук болом, мен академик болом, мен ученый болом деп эле мен группалаштарым мечтать этип атышат. А мен ичимен уялып атам да, мен жөн эле эптеп эле бүтүп алып эле бир нарынга келип эле бир поликлиникада врач болуп иштесем болду эле деп. Ошондой кыялым бар болчу. Анан аппетит приходит во время еды дегендейчи. Анан окуп атасың, окусаң сеники деле болуп атат, башкалардыкы деле болуп атат.
самооценка көтөрүлүп атат дегенде мугалимдер мактап атат. Мугалимдер да чоң ролду ойнойт да, эгерде туура мотивация берип, мындай туура жолду көргөзүп коюп мындай. Жашоодо негизи мен эң бактылуу нерсем бул жакшы кишилерге көп жолуктум да. Мисалы Мединститутта деген биз кыргызстандыктар анан Зарубежге көп чыга баштадым да. Мындай случайно же Кудайдын бергениби, аябай деңгээлик, дүйнөлүк деңгээлдеги кишилерге профессорлордон окудум да. Мындай мисалы Петер Алкин деген мен мугалим деп эсептейм. Ал мени балам дейт, мен аны ата дейм. Ошо көп жолду көргөздү да. Ал деген 100 врачтын списогуна кирет, жашоону өзгөрткөн. 100 акыркы бир кылымдагы 100 врачтын ичине кирет, медицинаны өзгөрттүкөрүн. Көп урологияда операцияларды ошо ойлоп тапкан да. Көп көйгөйдү чечип койгон киши да. Ошол менин мугалим аябай гордуш. Мисалы Кореяга барамбы, номер 1 Корея эмес, дүйнөлүк бир пятерка рейтингде тургандагы профессор менин мугалим болду дегенде. Европага мисалы аксеркен онкология боюнча, ал болсо дүйнөлүк китептерди жазган онкология боюнча изилдөөлөр жасап турган. Нобелевский премиялардын жана конкурстарына катышып алган жок, бирок ошондой кишилер менен мамиле түзүп калдым да. Алар биз Кыргызстанга келип турушат, көптү үйрөтүп турушат. Ада проекттерибиз көп дегенде, ошондой везение болот да. Андан кийин келип ошо курсташтарым мечтайт эткен нерселер оңой эле болуп калды да. Негизи менин оюмча жашоодо кыйынчылык жок да. Жакшы көрсөң, өзүңдүн жашооңду жакшы көрсөң, ошондой кыйынчылыкты, ошо кыскашымды, ошо ачкачылыкты да сүйүп принимать этсең, менин оюмча жакшы мындай жаман нерсе жок да. Оңой эле нерсе да. Медицинаны сүйсөң деле аябай оңой да. Сүйбөсөң албетте кыйналган. Сүйбөгөн киши менен жашаган деле кыйын го. Сүйбөгөн киши менен кучакташкан деле кыйын да. Жүдөп кетесиң. Профессия деле менин оюмча ошондой да. Сүйсөң анда баары оңой көрүнө берет да. Сүйсөң бул жеңил да. Алгачкы операцияңыз эсиңиздеби? Кайда эштедиңиз? Жо, ординатор болчумун. Анда биринчи год ординатор болчумун. Бир агайым алды Нурдин Жумекич деп коет. Аты Нурдин Жумекич, Канадага кетип калды. Мындай скальпелди карматып койду да, кестепчи. Анан биринчи кескенден баштап эме болду да. Кичинекей варикация деген операция болчу. Изинде. Тоже бир жакшы мугалим алды кесте дагы ошо биринчи станок мен жаңы врачевать этип самостоятельно иштеп атканда да. Негизи менторство да коет, жакшы ментор, мугалим туш кетип калса анда оңой да. Ошо менин оюмча мага жакшы менторлор попадать этип атат. Өзүңүздүн жашооңузда мугалим ким деп ойлойсуз? Апаңыз кандай тарбия берди сизге? Эми семьямда негизи жанагы кичине сложный мамиле болчу да. Папам менен мамам ажырашып кеткен. Мамилеси мындай орто кыргыздын эле үй бүлөсүндөй жана абьюзивный мамиле менен жашашты да. Анан кийин түшүндүм да ал эмне болуп атканынчы. Анан кийин ажырашышты да, баары бирчи. Анан мамаман сурайм да. Эми ал секретин баарын айтпай эле койчу, айта албайчу. Айтыңыз, эмне секрет? Орто кыргыз үй бүлөдө жашадык да. Мындай урушуп талашкан элечи. Мындай ошонтип эле койчу. Калган секретин. Эме тиги мындай апаңыз кандай? Бир-эки сөз менен сүрөттөп. Эми апам негизи бизди бутка тургузган мамам да. Мама деп коем, падеиспи. Ошо бизди бутка 4 балабыз, 3 кыз, анан бир кыз, 3 бала дегендей. Буткага мындай өмүр бою жертва болуп келген да. То есть папабыз менен турмушка чыккан, аны чыдаган. Биз үчүн да, ушу балдарым жетим калбасын деп. Анан баары бир ажырашып кеткен. Анан биз деле мисалы жашоодо акча жок да. Мен мисалы окууну таштайын десем, инилерим окууну таштап биз акча табаса жок. Силер эмне болсоңор дагы билим алгыла. Акчаны мен өзүм таап берем деп, болгон күнү түнү иштеп, бизди бутка тургузган негизи мамам да. Кыргыздын мындай ошондой герой аялдар да, аялдар ушундай экен дегендейчи. Ошол энеге рахмат, сиздей уулду бизге төрөп бергенине. Албетте, мындай да. Эне жакшы болобу, жаман болобу баары энең да. Ошон үчүн энелерди мындай эми бар энелердин деле ошибкалары толтура дегенчи, бирок биздин тандоомуз эмес да, биз ушундай төрөлүп калгыч, ошондо ыраазы болуш керек да. Энеңе болобу, атаңа болобу, жакшы жол көргөзгөнүнө деле ыраазы болуш керек, жаман жолду көргөзгөнүнө деле ыраазы болуш керек. Жана бул жашоого жаралып чыктык да. Анан эми чоңойгондон кийин уже өзүң уже бутуңа турасың дегенде өзүң окуатың жашоодо бирдеме болуп атса, өзүң эле күнөөлүүсүң, энеңди атаңды күнөөлөп жата берген болот. Нурбек мырзаны эмне капалантат? Мурун көптүн эле мындай да, жаш кезиңде ар бири аргасы мындай идеализировать этесиң да жашоонучу. Жашоо мындай болуш керек деген бизде стереотип бар да. Бирок жашоо башка. Китептеги жашоо менен
жашоодогу жашоо бул эки башкадан. Анан ошо бизди школдан баштап ата эне мындай болуш керек, мындай болуш керек үйрөтүп коет, жашоодо башка нерселер бар. Предательство, алдамай дегендейчи. Анан капалай берчүмүн, анан мындай кичине бышкандан кийин эмоционально мен кичине кечирээк быштым окшойт, бир 37-35тен кийин быштым окшойт. Баарын мындай кабыл алдым да. Жашоо бул деген ушундай. То есть мен өзүм эле жооп бере алам, өзүмдү эле өзгөртө алам. А сизди, муну, аялымды, башкаларды өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгүм жок. То есть ага восприятие да, анын мисалы предательствосын алдаганда, эми сен ушундайсың, мен ушундаймын деп мындай жөнөкөй воспринимать этип, күтүп, мындайча айтканда, айланадан жамандыкта, жакшылыкты да күтпөйм да, баарына даяр болуп калдым. Ошондо жеңил болуп каткан. Өзүң эле жооп бергендей болуп калса да, сонун жеңил болуп каткан да. Ошол нерсе, ошондой болууга деп айтат элеңизби? Эми айтат элем бул деген нерсеге эле кейип эле кепшип эле кыйналып беребиз го. Кепшип эле, мисалы правительствого жалоба этип эле же туугандарына жалоба берген бул деген балалык деп ойлойм да менчи. Жалоба эткенде эмне бул биз деле жаратылыштабыз, жаныбарларды деле жеп кетет дегенде, өзүлөрү жейт дегенде выживать этип атат да, биздин деле коом ушундай болуп калды да. Ошон үчүн өзүңөргө жооп берип, тууганың эң обижать эткен кишилерге мете бул ближайший округ да. Анан алар чыдашат, алар эметет дегендей. Эмне бир тууганың, ошон үчүн баарын жакшы воспринимать этиш керек. Жоксо коллегаларың дегендейчи. Единственный кедем обижать этпейт, бирок мындай эме болосуң, мындай жакын деп ойлогон кишилер сага завидовать эткен дачы. Ич тардык кылганда мындай жакшылыгыңды көрсөң. Мисалы ошо даже мен ментор мугалимдердин арасында мындай жакшылыгың вроде мындай сен мындай жөнөкөйбү же кисек болуп кетсиң да нормальный болчу, сонун болчу, анан кичине алдыга жылып эми өзүң жол билгесиң керек да, бул учуу керек. Ошондо эле баргасы сөздөр башталды дегендей. Абро сүйүнөт го десең көрүнүп турат да. Эми мындай сөзү менен башка сөздөр, бирок кылган ошол кээде мындай эметет, бирок ага да көнүп калдым дегендей. Эми Нурбек мырза, Чыңгыз атабыздын жакшы бир айткан сөзү бар да. Күнүгө адам болуш оор дейт да. Күнүгө. Сиздин оюңузча күнүгө чын эле жакшы болуш оорбу? Жо, мындай да, бул сенин стержениң, ценностиңе баалуулугуңан да. Эгерде сенин баалуулугуң адам болуш керек болсо, бул оңой эле. Албетте кээде эмоция мындай өйдө төмөн тартып кетиши мүмкүн. Эми мисалы 24 саатта 1-2 саат жаман киши болуп койгондо эле, бирок эми главный бирөөнү обижать этиш керек. Эми болот го дейм да, кечиримди. Ошонтип эми бирөөбүзгө мисалы 30 жашта акыл кирсе, бирөөгө 40 жашта, бирөөгө 70те, бирөөдө кары жалгыз келет экен, акыл келбей калат экен дегенчи. Бул жашоодо. Бирок Чыңгыз атабыз действительно сонун айткан, бул адам болуш күнүгө бул кыйын эмес, бул деген эмгек да. Адам болуш да бул эмгек да, мындайча айтканда. Кээде эмоцияга да, мисалы жакпай кетсе, бир сүйгүң келет, катуу айтырың керек, ошондо чыдап маскаларды чечип. Эми бирок близкий кишилерге маскалар чечеткенсиң бар го, мындай. Самый близкий жакындарга маска чечип. Жөйлөргө сонунсуң да, мисалы мен деле Инстаграмдан сонун эркек болуп атпайбы, на самом деле жашоодо көрсөңөр башка. Аялым айткандай, теоретиксиң дегендей. Сексуальный гигант болосуң, анан теоретиксиң деп. Түшүнбөй калам, эмне деп прикалываться деп атат. Эменде жакшы, мындай арка бир сар эсеп кылып көрсөк, Нурбек мырза, мынакей сиз деле Кудай буйрса 3-4 жылдан кийин 50 жаштын чайын ичет экенсиз дегендей, анан медицинанын абалы кандай болот азыр? Анан могу жумурткабызды арчы берели, кандай дейсиз? Эми жетип турсуңбу? Курсаңыз ачты окшойт. Арчы берелби дейсиз, мен чечинте береликпи деп айткым келет да. Чечинте берели? Нежно чечинте берсек болот да, мындай денесин оорутпай, денесин сыйрыйбай, залага тийгизбей, нежно арчы берели экен. Ол жакка арчыбайт окшойсуз. Муну алып алып жаныбызга. Мында акырын да. Мынтип эми эметсек болот да. Анан дагы бир метод бар, билесизби? Кантип арчыганда. Аны колдонсок болот, азыр колдонбой деле койсок болот. Могу жерде кичине арчып алдык да. Анан мындай дыханиясы күчтүүлөрчү, монтип деп үйлөп койсом мындай чырып калат да, бирок менин дыханиям жетпей калды. Байкасаңар, мына карасаңар, сонун арчылат да, мына көрүңөрбү? Мына эчтеке грубадагы арчсаңар, грубада. Мында аял кишилерде, аял кишини даярдап алсаң, грубит этсеңер дагы ал деген рахатты сезет да. Жумуртка деле ошондой. Сонун даярдап алгыла, азыр грубо эметсек дагы эч жерине залака тийбей, сонун арчылып атат. Тап жылмаяк болуп. Жакшы метод экен заманыбызда. Бирөө дагы бир жери дагы раненый болбой, сонун болуп
арчылып калды. Жумурта салыш жок белеш го. Так, не суроо бердиңиз да? Медицина улантыңыз. Медицинаның состояниясы да? Абалы. Азыркы. Менин бир проблемам бар. Мен аябай түз кишимин да. То есть чоң болобу, кичинекей болобу, улуу болобу, мындай түз айтып ийген бир нерсем бар да. Бирок мен аны жаман деле нерсе деп ойлобойм. Анткени түз айтпаса мен хирургмун да. То есть ооруну бул оору дебесек эч качан айыкпайбыз да. Анан коомдо болуп аткан, ошо өнүгүп аткан же болбосо биздин жумушта болуп аткан, медицинада болуп аткан нерсени паткалимче айтып, улуу болгон үчүн же болбосо чоң болгон үчүн, креслодо болгон үчүн жок, баары сонун ак нерсени кара дей берсек өспөйбүз, өнүкпөйбүз. Анан ошон үчүн мен түз айтып ийген нерсем бар. Ошон үчүн мени көп мындайча айтканда критикабагыла дейсиз. Мындай урушат деп ойлойт, скандальный деп ойлошот. Бирок мен маселени чечейин, аны жаман көрүш эмес, обижать этиш үчүн эмес, маселени чечиш үчүн айтам да. Анан мындай айтсак, медицинада кандай? Жалпы Кыргызстанда кандай деп ойлойсуз? Бизге көп нерсе жетишпейт. Медицина мындай корреляция бар, прямо зависим от өлкөдөн да. Өлкө кандай болсо медицина ошондой болот да. Өлкө сонун болсо медицина ошондой болот. Өлкө бай болсо медицина сонун болот. Өлкөнүн политикасы жакшы болсо медицина жакшы болот. То есть өлкөнү кандай бааласаңар, медицина деле ошондой баа болуп атат да. Анан бирок азыркы министр жакшы кадамдар жасап атат. Бизге закондорду өзгөртүш керек да. Негизи медиктер деген мындайча айтканда специалисттер да, алар өзүн өнүктүрүп, тажрыйбасын көбөйтүп жардам бергенге мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн бирок политиктерден жана чиновниктерден көп нерсе зависет. Алар рухсаттыкты жана кол байламайларды системадан алып салса, анда оңойраак болот да. Анан бир кол байлап турган нерселер да, мына көчөдө бир сонун актер каза болуп калды. Пересадка печени керек болчу да. Ошону бизден деле жасап болот. То есть турктардан биздин эмне айырмасы бар кыргыздардын? Же болбосо европейцтер, же болбосо кореецтерден биздин эмне айырмасы? Бизде деле баш бар, бизде деле эки кол бут. То есть генетически биз айырмабыз жок. Кудай бизди дүйнөдө эмне эли болсо баарыбызды тең эле жараткан. Бирок кандай өскөнүбүз, кандай условияда өскөнүбүз, өзүбүзгө канчалык ишенгенибиз эле айырмаланып турат да. Биз деле ошол нерсени жасай алабыз. Бирок бизде закондор бар. Пересадка запрещена. Мисалы мен частный секторго кетип калгам. Частный клиникаларга запрещено да. Бирок частный клиникаларда мүмкүнчүлүк көбүрөөк, анткени генендик бар да, мындай инициативаларды поддерживать этет да. Врач өнүккүсү келип атса, учредитель поддерживать этип турат. Государственныйды жамандап ойлогойн, аякта бюрократия бар да. Кылгысы келет, плюс айлык аз. Мисалы ошо печенди пересадка жасаганда эле бул жоопкерчилик да. Анан мисалы 15-20 миң сом үчүн анын үчүн ответственность алгысы келбейт да. Частный клиникалар мүмкүнчүлүк берет, акча тапкангачы. Плюс учредительдер поддержка кылат. Давай пересадка жаса алсаң, анда акчаң көбөйөт. Эгерде окуп келсең, анда акчаң көбөйөт деп өнүктүргөнгө аракет кылат да. Ошон үчүн азыр ошо жаңы министрибиз аракеттерди кылып атат, закондорду өзгөрөт. То есть бүт баарына мүмкүнчүлүк берелик. Онкологиябыздагы проблема, частный клиникаларда онкология запрещено. Хотя бүт онкологиянын баары тең частныйлардан жасат, же болбосо Турция башка. Онкология негизи бет туризм көбүнчө онкология да. То есть бир государственный клиника анын дагы мүмкүнчүлүгү аз болуп атат, демек себептери кандай экенин билбейм. Ошон үчүн мисалы бир эле мемориал деген клиника бар. Бир эле клиникада сеть да. Жылына 1,5-дан 2 миң киши дарыланат да. Онкология. Болбой калды дегенде ал 5-10 миң доллар каждый таштап кетет да. Канча бул деген бир 10 миллион долларга чейин акча да. Мисалы казахский Тараз эле частный клиника гинекология Эко деген да бизде жок. Эми бар, бирок кандай болот атканын билбейм. Ошол жака жылына 840, жылына эмес, 10 айда 840 киши кайрылыптыр да. Средний чек 2,5 миң доллардан таштап кетиптир. Бул 2 миллиондон ашык акча да. Эми ал акчага биз деле өнүксөк болот. Биздин частный клиникалар деле өнүксө болот. Ошон үчүн системаны эгерде чиновниктер өзгөртүп берсе, ошо жаңы министрдин жана идеяларын, пландарын колдоп берсе, депутаттар болобу, кимдер кол коет, ошонун баары колдоп берсе, менин оюмча биздин шанс бар. Анткени Кыргызстанда баары бир медицина деген чоң нерсе, бул интеллект эле. Биздин эле кандай энергиябызга көз каранды да. Ошо мүмкүнчүлүктөрдү, кол байламайларды, текшерүүлөрдү азайтса, мисалы өзбекский президент, Өзбекстан жаңы Мирзаевчи 2016-2017 жыл президент болгондо биринчи заседание, биринчи күн болду да. Биринчи заседание медицина жөнүндө болуптур да. Бүт налогторду ошол күнү алыптыр, биринчи күнү налогторду алып салыптыр да.
давайте бири бирибизге мешать этпейлик, госклиника өзүнүн жолу менен өнүгө берсин, частныйлардын бутун тосуп аларга мешать этпейлик, бүт лицензиялар берек, налогторду алып салак дегенде. Азыр 50/50, 50%, 51% бул государственный клиникалар, 49 почти 50/50 системасында бул частный клиникалар да, 50%. Эме бюджетке кичи жеңилдеп калды, акчасы бар киши, мисалы 10 000, 20 000 доллар бар, баары бизде дарыланбайт. Сөз Турцияга кетип калат, болбой калды деген да. Ошон үчүн ошолорду хотя бы кетирбеш үчүн частный клиникаларга мүмкүнчүлүк берсе, акча да калат, анан биздин тажрыйба дагы өнүгөт. Анткени ошо пересадкага деле башка өлкөгө баратпайбы? Алар деле үйрөнүп атышат, тажрыйба чогултуп атышат да, плюс акча таап атышат да. Ошо мүмкүнчүлүктү бизге калтырсак жакшы болот. Урологиянын азыр абалы кандай? Мындай жаңы жабдыктар менен мындай камсыз болдуңуздарбы? Кызматкерлердин айлык маянасы кандай? Азыр эми карасаңыз абабыз булганып атат, суубуз дагы булганып атат, бөйрөк оорулар андан көп болуп атат. Мисалы үчүн табарсыкка таш пайда болуп дегендей. Мурдага салыштырма, менимче сиздерде жакшы эле бир жылыш бар да, Эми мындай да. Соц тармактарыңыздардан көп калам да, жакшы мындай жабдыктар, диагнозду бат чыгаруу, операциялар мындай бат байма-бай жасап турасыздар. Ушул жерде мактанып койсом болобу дегендей да. Албетте болот. Эми мындай да, биз баары бир мындан салыштырабыз да, тажрыйбабызды баары бир биз бирөөлөр менен салыштырып турушубуз керек да. Бүт дүйнө менен, желательно Европа, Америка, өнүккөн өлкөлөр менен салыштырышыбыз керек. Эми бирок алар бизге фантазиядай көрүнөт да, туурабы? Ошон үчүн хотя бы биз менен тең өлкөлөргөчү, биз менен тең стартыбыз бир болгон өлкө деген, бул деген Казакстан, Өзбекстан, Грузия, ошондой өлкөлөр да, Латвия, Литва дегенчи. То есть тартыбыз тең болчу, бир кабалда мындай өсө баштаганбыз да. Анан бирок кээ бир өлкөлөр почему-то алдыга жылып кетти. Мисалы, ближайший эле Өзбекстанды алалы. Анткени ошо управление, менеджменти, анан ошо чиновниктин лице принимающий решениянын көз караштары кичине тереңирээк болчу деп ойлойм да. Алар бүт условияларды создоп, ошо мисалы частный клиникаларга условияларды создавать этип берип койду да. Бизде анча акча жок да. Мисалы финансировать эткенге медицинага анча акча салбайлык, ал жетпейт, эч качан жетпейт. Ошон үчүн көп өлкөлөр медицинасы частный да. Мисалы США эң бай өлкө мире. 99% частный. Южный Кореяга 99 частный клиникалар. Европа көбүнчөсү частный клиникалар да. А бай эле өлкөлөр финансировать этет. Алар редкость да. Норвегия, Данияга окшогон өлкөлөр, калган бүт баары частныйга бүт беришкен, анткени тартпай калганын түшүнгөн, акча жетпей калган. Өзбекстан дагы ошол жолго түшкөн, частныйларга берип салды да. Азыр Өзбекстандыкы онкология болобу, пересадка болобу, башка нерселердин менин оюмча Центральный Азияда даже постсоветский пространство лидер болуп атат да. Андан мурун Грузия ошондойго жеткен да. 2008-2009 жана Саакашвили эле ошол президент бир күндө бүт клиникалардын баардыгын частныйга өткөзүп салган да. Бул менин оюм, мен мындай жаман ойлой эмес, чиновниктер болуп. Бир күндө частныйга берип салышкан да, бир күндө. Бүттү, финансирование жок, өзүңөр оокат кыласыңар деп бүт баарын тең жаңы ГЧП кылып эме кылып берип салган да. Ошондо азыр биздин жарандар Грузияга барып атышат, Өзбекстанга барып атышат, Турцияга барып атышат. Турция деле ошондой тажрыйба болгон да. Жана пересадканы 75-жылы уруксат берген. Бирок 2003-2002 чейин өнүккөн эмес. Уруксат бар болчу, эми мындай эптеп кээде отчетусун жазап коюшту и всё. Анан частныйда бул өнүкпөй экен, жылбай экен деп туруп частныйларга уруксат бергенден кийин алар европейский, азыр европейский деңгээлге жетишкен да. Ошондой. Нурбек мырза. Токтом мактанбай калган турбайм. Ошо айтып кеткенде урологияда кичине эми биздин коллегалар таарынбасын, ошондой ситуацияда болчубуз. Анан мен госклиника мындай түшүндүм. Жана благодарность деп коелу, ал акчага жашаган кичине мындай неудобно да. Анткени бул все-таки коррупция менен жакын нерсе да. Эми кээ бирөө өз колосу берет, кээ бирөө намекать этесиң, бул менин оюмча жаман нерсе экенин түшүндүм. Плюс аяктан мен эч качан жана кыялыма жетпейм да, мен изобретатель болом, жакшы операция жасалган деген, анткени жок, государство сатып. Жабдыктар аз. Анан частныйга мүмкүнчүлүк болду. Ошо идеялар бар, бүт идеяларымды поддерживать эте баштады. Азыр дагы инвесторлордун сонун эмне десем ошонун баарын сатып берет. Университет Салымбековдо иштейм. Бүт жыл амбициябыз Кыргызстанда эмес, именно Орто Азияда лидер болобуз деген мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан эндоскопия жанагы операцияны кеспей жасаганчы, ошо кичинекей тешик менен же кеспей, же кичинекей жыртык менен жасаган операцияларды менин баалашымча, эми коллегалар башкалар дагы может мактанып атат деп ойлойт, же баалайт. Мен киргиздим го деп ойлойм да. Мен киргиздим, плюс окута баштадым. Өзүм эле эмес,
мен деген бүт Кыргызстандын жаш балдарын окута баштадым. Студенттерди? Студент эмес, ошо коллегалардычы. Ошон үчүн азыр өнүгө баштады. Конкуренция пайда болду, во-первых. Анан Ошто 2-3 жерде да, Бишкекте көп жерде болот. Госклиникалар дагы бирдеме кыла баштады да. Мындай атаандашыпчы, мага атаандаш, бул атаандаш жакшы нерсе экен да, конкурировать этет. Өсүүгө жол ачат. Ооба, тигилер мисалы бирдеме өнүп атканын көрөм, мен дагы бирдеме кыла баштайм. Мени көрүшөт, алар дагы мындай кылат. А в результате выигрывает только пациент да. Баа дагы түшөт, конкуренция дагы эме болот. Жакшы нерселер дагы киргизгенде сервисти дагы улучшайт эткенге. Анан бир операция пайда болду деп эле угуп калам. Ошол үчүн калып билбейм. Кече бир подписчигим суранды эле, сурап берип коюңузчу депчи. Мүчөнү чоңойткон операция Кыргызстанда пайда болду деп чынбы калпы? Жок, чын. Ал мурун эле пайда болчу, бирок мындай популярный эмес болчу да эми. Анда айтылбачу экен да. Ачык айтылган эмес. Аны дагы мен салдым деп ойлойм. Жана көп кайрыла баштады да, мындай мырзалар мисалы кайрыла баштады. Анан байкасам оору деле жок да. Бул комплекс үчүн да. Комплекси бул ошо кичинекей мүчө комплекси деп коет. Кичинекей сезип эле өзүнүн жыныстык анан характери дагы слабый боло баштайт да. Анан ошону мен түшүндүрө баштадым, что мүчөнүн кичинекейлиги роль деле ойнобойт. Главный эркектин жашоосунда. Эркектин жашоосунда ошо аялдарды кандырууда дагы ролду ойнобойт. Бул деги характер. Сиз комплексоваться этпеңиз. Бул сиз ошону комплексовать өзүңүздү слабый сезген үчүн аял киши да сизди слабый сезип атат депчи. Өзүңүзгө терең ишеним болсо, уверен болсоңуз, аял киши дагы уверенныйды сезет. Алар мындай аял кишилер сезимтал болушат да, мындай инстинкттери күчтүү да дегендейчи. Анан сиз өзүңүздү слабый сезсеңиз, конечно, аял киши дагы сизди слабый сезип, сый жоголо баштайт. Анан мамиле узула баштайт. Анан бул мүчөдөн эмес да. Анан мүчөнү чоңойткондо эле кыйрайып чоңойбойт. 200 сантиметрге балким чоңойду болсо операция жолу менен да, бул дагы риск да. Вообще турбай да калышы мүмкүн. Анан анткени характер өзгөрбөйт да. То есть чоңойттук, бирок характери, стержени калды. Жагы жакта дух жок. Дух болуш керек да мындай. Мурунку кичинекей бойдон калды. Кичинекей экенин билет да өзүчү. Ишеними көтөрүлгөн жок да. Анан аял киши баары бир слабый сезе берет. Анткени сиздин ишенимиңиз көрүтүн. Биринчи очередь ишеним. Негизи чочок чоңойткондун кереги жок да. Мына азыр дагы айтып коеюн. Чоңойткондун кереги жок. Өзүңөрдүн ишенимиңерди чоңойтуш керек да. Ишеним чоңойсо эле аял киши ошону сезе баштайт. Ишенимди көрсөткөнүңүз кандай болуш керек ишенимди эркек көзүнө? Эми көрсөткөн дагы болбойт. Мисалы көрсөткөндөн моундай турушуңуз менен эле моундай бир көз караш менен. Жок, ишенимди эркек болгон деп монтип койсоң. Жок, ишеним ошо бул дагы ошибка. Ишеним деген бул подросток кыздар дагы клевать этиши мүмкүн. Бул кебет эмес, фигура эмес. Даже чөнт, балким чөнтөк уверенность берет, акча уверенность берет, между прочим. Чөнтөк эмес деген. Акча бар көп болсун. Жаштык эмес, возраст эмес, бул деген терең мондай эркектик касиет да. Эркектик касиет менин оюмча бир эле нерсе да. Бул деген жоопкерчилик да. Жоопкерчилик ошо аялыңа, үй бүлөңө, айланыңа, сөзүңө да, жөлүнө сүйлөй бербей бирдемени ошо. Ар бир сөзүңө жооп беришиң керек да. Ошол эки настоящий эркекти эркек кылган ошо деп ойлойм да. Кээ бирөө жазып атат, мындай тигиндей кылган, бийлеген болбойт деген. Эми болбогон нерсе да. Өзүңүз айтсаңыз, как айым, кандай эркектер мындай чиле? Эфирден тышкары айтып берейин эми. Нурбек мырза, көп айымдардын проблемасы мындай. Азыр эле сиз түз эфир өткөрдүк, түз эфирден дагы айымдар айтып калды да. Жолдошум мени кандыра албайт, эмне кылам, кандай кыламын, сизге жолдошумду жөө берейинчи дегендей сыяктуу нерсечи баягы эле жоопкерчиликке, баягы эле жанагындай духка эле жатабы? Вот уже айымдардын суроосунда эле проблема көрүнүп турат, кай жерде экен? Өзүлөрүндө да. Күйөөлөрүн жиберсе ал жиберилбей атат да, барбай атат да. Значит, эркек киши өзүнө ишенип атат да. Барбайм ал жака. Барбайм, анткени мага нормально, мен жыргап атам да. А ким жыргабайт? Аял киши жыргабайт. То есть аял киши дагы өзүнөн башташ керек. Өзү жыргаганды үйрөнүш керек, же болбосо ошо мамилесин күйөөсү менен башкача караш керек да. Эми техникалар бар да. Уже күйөөсүнөн күтпөй мындай жалдыраган кишини байкасаңыз, мындай артыңыздан чурка берген эркектер эле жакпайт кишигечи. Жабыша берген эркек киши деле жакпайт. Эркектерге деле ошол. Жабыша берген аял киши эркектерге жакпайт да. А күйөөсү көрүп атат, булга эч жака кетпейт. Жабышып атат, менден кумар алгысы келип атат, эки жакка барайын деген ой жок. Анан мен мага удобно, мен зачем өзүмдү өзгөртөм да. Аял киши өзүн өзгөртүш керек. Ну ладно, не хочешь? Анда мен өзүмдү эми налево бар деген жокмун, өзүм оокатым кыла берейин. Өзүнө кам көрүп, тренировкага барам, сизге окшоп, иштейм, сулуу болом, бийлейм деп өзгөртүп барса, эркек киши мынтип карайт. Вот что-то бул аялым не то болуп баратат. Не болуп кетти, бирөөнү таап алдыңбы, каяка баратасың деп суроолор пайда болот. Анан сен өзүң оокатың кылып атасың, мен өзүм оокатым кылып, аны аракет жакканга аракет кыла баштайт да. Эркек киши айымга жага баштаганга аракет кылып баштайт. Бул деген анткени независим болуп калдыңыз да. Мурункудай күчүк болбой калдыңыз да.
күчү деп рядом деп койсо чуркап келбей калдыңыз да. Өзүңүздү сыйлап калдыңыз, өзүңүздүн убактыңызды сыйлап калдыңыз. Балдарым багып атам, аялыңмын, преданныймын. Бирок жашоодогу рахаттарды өзүмөн алам. Бул жумушпу, бул биби, спортпу дагы эмнелер бар. Жанагы салондорго барасыңарбы деп. Бул мындай жаман сезе баштайт, анан аракет кыла баштайт. Кой, аялым сулуу болуп атат. Мындай секрет лайфхак. Аял кишилер мындай сигнал берип туруш керек да, эркек кишигечи. Мени башка эркектер да карайт дегенчи. Эч ким карабайт сени деген карабаса сизди. Анда эркекке баары бир. Анткени менден башка эч ким карабайт. Мен аракет да кылбайм да сизге жакканча. Анткени сиз мени жактырып атасыз. Ошону сигнал берип туруш керек. Мен башка аялдарга дагы жагам. Мага башка эркектерге жагам. Башка эркектер мага көңүл буруп атат. Башка эркектер мага сонун подаркаларды бериши мүмкүн. Башка эркектер мени рахаттанганга аракет кылышы мүмкүн. Бирок мен сенин аялыңмын деп мындай ойнош керек да, мындайча айткандачы. Бирок эркек киши билип туруш керек. Сизге башка эркектер кызып атканын билип туруш керек да. Ошон мындай намек менен бирдеме билдируш керек. Кетип калбагыла, бирок ошондой ойын ойнош керек. Нурбек менен Назира айтты деп. Ойнош керек да, чын. Ойнош керек. Ошондо мисалы сиз деле күйөөңүздү башка аялдар карай берсе, интересный болсо, сиз дагы эметесиз да, мындай жабышып өзүңүздү аракет кыласыз да, туурабы? Бирдеме кылган, сулуу болуп турганда, форма болуп турганга аракет кыласыз. Эркекке деле ошол сигнал берет. Аялым сулуу, аялымды бирөө ээрчитип кетиши мүмкүн, аялым бирөөнү ээрчитип кетиши мүмкүн, аялым деле жыныстык катнаштык алып атат. Мен кумардан атпасам, бирөөлөр биякта жаныбарлар дүйнөбүз да, аялды мондой эркектер айланасында жана жыттап мынтап айланып жүргөн бүркүттөй болгондор топра кой өзүм эле ушулардын баарын берейин деп аракет кыла баштайт да. Эң жакшы сөз. Нурбек мырза, могу дамдап көрбөйлү кандай болуптур? Дамдабай эле жеп көрөлүк дегендей. Кылган себеп? Замандаштар, мынакей Нурбек мырза экөөбүз даярдаган жумурткаларды дагы даамдап көрөлү. Жакыныраак келиңиздер, сиздер дагы даамдап көрүңүздөр, келиңиз эми. Эми мактаналык да биринчи туурабы? Жумурткаларды көрүңөр, главный бүгүнкү максатыбыз мындай сонун арчымай болчу да, или чечилтмей да. Сонун чечилди. Сулуу кыздай мындай грубо эмес, грубо болсо дагы сонун быжырап мындай эч жери жаракат болбой чечтик. Эми жейлик. Жөн эле оскотуга бербей, мындай тамшанып, тамшанып, прелюдия деп коет да. Сексологияда прелюдия деп коет да, тамшанып, карап, мактанып, анан тузду сепкенде дагы жөн эле булчулдатып себе бербей, жанагы звездаларды туурап дегендейчи, монтип. Кандай мондай? Монтип. Анан сиз дагы ошентип койсоңуз, мындай эки киши айтып мына жерден алып бербей. Мо жерге куюлуш керек тузчу маяктан. Монтип. Жок, кирип болсо дагы эчтеке болбойт, болбойт. Денеде дагы туз бар, билесиңер, ошого аралашып кетинде. Бир мондай. Эмеге локотко тийиш керек. Сосиска болсо биринчи дамдап көрөйүн. Эми кыздын тандоосун түшүнөм. Мен болсо жумуртканы тандап көрөйүн. Үчүн дагы баалаш керек да. Сонун туура бушуп жыты жок. Көп убакыт туруп калса жыты, сера жыттан калат да, жумуртка жыттан калат. Көп туруп калса? Көп бышып калса, көп убакытыраак бышып калса, катуу боло баштайт да. Көрүңүз мондай, сонун. Сексуальный да. Сулуу дегендейчи. Эми муну эми холестерин могу ичинде көп да, холестерин. Сарысында? Эгерде веси көп, этти көп жеген кишилер болсо, холестерин запрещенный болсо, анда сарысын нежелательно да. Бул сырт ак жагын эле жесе болот да. Бирок эгерде сиз активный болсоңуз, диетада болсоңуз, сарысын кошо жеп. Холестерин жакшы нерсе, негизи холестеринден тестостерон пайда болот да. Бирок вес кичинекей болуш керек. Холестерин көп жеш үчүн вес дагы кичинекей болуш керек да. Сиз экөөсүн салмагыңыз дагы эле кетип окшойт, жей бересизби? Негизи экөөбүз подходит экенбиз да, бири-бирибизге. Жей берсек болот. Жей берели. Жаманыңыздар таттуу болсун. Эми Нурбек мырза, узап бараткан жыл абдан жемиштүү бир жылдардан болду деп ойлойм да, мен өзүм үчүн, анткени сиздей болгон замандашым менен тааныштым, баарлаштым дегендей, ошол Instagram айданы, TikTok айданы болбогондо сизди тапмаган эмесмин. Анан келе жаткан жыл коён жыл экен, ошол коёндой болуп чуркап мындай шамнагай го. Ошондой болуп биз дагы жакшы бир иштерди жасайлы деген ойдо коён жылына мынакей Кудай буйрса кирип баратабыз. Бул жылга бир сар эсеп кылып көрсөк, бул жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? Негизи мындай да, мен жашоону жакшы көрөм да, мага жаман жыл жок да. Оор жашоо жок, жеңил жашоо жок. Жашоо да бул деген, жашоону просто жакшы көрүш керек да. Менин оюмча деле жакшы эме
жыл болду, экинчи клиниканы аштык, көп ооруларга жардам бердик, көп проекттерди аштык. Азыр деген жакында мен анонсировать этем, көп мындай өмүрү айыкпай аткан ооруларга бекер башка өлкө менен азыр ошо Көлн, Германия менен онкологический ооруларды, башка ооруларды бекер дарылаганга $4-5 миң расходный операцияларды ошолорго акча чогултуп атам. Ошо проектибиз буюрса ачылып кетсе, менин оюмча бул жылдын ошо биринчи кадамы болуп жакшы жыл болду. Главный тууган туушкандарыбыз, балдарыбыз, келинчектерибиз баары тең аман эсен, сиз аман эсенсиз. Жашоодо аманчылык болсо баары жеңсең болот экен дегенчи. Главный аман бололук, ден соолуктуу бололук. Калган максаттар эртелүү кечпей баары бир болот. Жакшы. Замандаштар, биздин маегибиз абдан кызыктуу болду. Биздин бүгүнкү даам программабыздын коногу бир айымдын атайын суранычын аткардык деп ойлоймун. Кызыктуу маектин баардыгыңыздар биздин расмий Назира Бердиғұлованың YouTube каналынан көрө аласыздар. Нурбек мырзага эмне дейбиз эми? Бизди таң калтырып эле жүрө бериңиз. Сизден бир гана мындай жакшы энергия, позитив, жакшы маанай тартуулайсыз. Менимче ушу ооруп келген оорулуу адамдарда сиздин ушул маанайыңызды, сиздин турган турпатыңызды эле көрүп айыгып кетет окшойт, э? Жок, ошонтип ойлошот. Инстаграмдан көрүп алып эле бир фантазияны алып алып келсе, бирок жумушта мен аябай строгиймин да. Жумушка келгенде ооруп келдим, эмне болду деп ушундайчы. Мындай башкача болуп калган, анткени жумуш деген жумуш. Инстаграм тармагы. Оорган адам тескери ооруп жатып калат. Жок, аяктан мындай жалжак боло берсек болот да. Жумуш деген аябай серьезный болуш керек. Анткени аякта жоопкерчилик, бул ден соолук, бул өмүр менен мындай байланышкан да. Ошон үчүн жумуштан серьезный болуп калам. TikToктон, Инстаграмдан келип алып анан жүрөгүңөр түшүп калбасын. Анткени аяктан серьезный мамиле кылыш керек. Анткени бул өмүр. Ооба, бул ден соолук. Сизге ден соолук каалайбыз. Кудай буйрса, бул биздин акыркы жолугушубуз эмес. Тирилик жана аманчылык болсо, мындай жолугушуулар дагы көп болот. Рахмат келгениңизге. Сизге рахмат чакырганыңызга. Ийгилик каалайм. Сизге дагы ийгилик каалайм. Замандаштар, Кудай буйрса, биз экран аркылуу дагы көп жылдар бою кезигебиз. Каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Аты жөнүм Назира Бердиғұлова, камера сыртында Замир мырза болду. Алабан студия, көрүшөбүз. Пока-пока.